мен ошол шаарлар үчүн бир саат 10 туура деп көрөм. Ысык көл үчүн мүмкүн Башка. июл августта ошол эки сезон учурунда мүмкүн 11-12 деп койсо болот. Андан кийин эме азыр бизде күндүз чоң машинелерге жүргөнгө тыюу салынат да. Могу асфальт жумшак кезиндечи, катуу ысыган кезде, демек мүмкүн Бишкек Ош шаарларына могу катуу ысыкта түнү уруксаат бериле берет чоң машинелергечи. Анткени башка айла жок. Мүмкүн ушул июль август айларына. Анан Швейцарияда да барганда бир таң калыштуу нерсе көргөм. Ал жерде 10дон кийин жана кир жугуч машинени колдонгону болбойт экен. Анткени сен элдин баарын уктатпайт экенсиң. Мүмкүн мыйзамга ошону да кошуп коюшубуз керек. Анткени кир жугуч машинелер өзгөчө жана кирди сыккан учурда катуу үн чыгарат. Мындай айтканда кошуналарды уктатпайт. Ошол нерсени кошуп койсок болот. Анан могу өйдөңкү райондо жашагандар билет. Саат 12-де постоянно бир салют болот да. 12-де бирөө билбейм, ал жерде бир чоң кафе барбы, ресторан барбы? Мен 2-3 жылдан бери байкайм, түнкү 12-де салют кылышат. Мүмкүн жаштардын бир нерсеси бар. Ошого да тыюу салыш керек. Анткени түнкү 12-де кичинекей балдар көп ойгонуп кетет да. Жалпысынан мыйзамды колдойм, ошона бир 2-3 сунуш берем. Чоң рахмат, сунушту күтөбүз экинчи окууда. Рахмат. 6-микрофон.